Кыргызстанда милициянын беделине көлөкө түшүргөн окуялардын саны өсүүдө. Мындан улам эл менен милициянын ортосунда ажырым күч алып тоготпостук доору башталган. Мындай пикирди Бишкек жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айтып, шаардыктардын маданиятсыз мамилелерине нааразы болушууда. Чүй Осмонгул көчөсүндө болгон окуяны мына өзүңүздөр көрүп болдуңуздар. Биздин кызматкерди жолдон өтүп бараткан 2 жаш баланы өткөрүп койгон деген убакта бир бус грузовик келип сүзүп кетип, азыркы учурда ал ушул больницада дарыланды. Досовдун айтуусунда айдоочулардын басымдуу бөлүгү авто инспекторлорго орой жана текебер мамиле жасашат. Жыйынтыгында ортодо пикир келишпестик орун алып, жагымсыз көрүнүштөр көбөйүүдө. Мындан улам тиешелүү орган 2019-жылдан баштап жол эрежесин бузган айдоочуларга айып пулдун көлөмү көбөйтүлөрүн билдирет. 200 сомдон 10 000 сомго чейин штраф болсо, азыркы жүрүп аткан быйылкы жылдан баштап 1000 сомдон 17,5 миң сомго чейин көтөрүлөт. Күнүгө 10 жолу ушул жол эрежесин бузса 10 жолу протокол түзүлөт, 10 жолу ушул айып пулун төлөөгө туура келет. Адистер укук коргоо органдарынын ыйгарым укуктарын көбөйтүп, алардын аброюн коомдо көтөрүүнү сунушташат. Бул үчүн айрым мыйзамдарга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү талап. Муну укук коргоочу Рита Карасартова да айтып, жашы жете элек жеткинчектер мыйзам бузууга барса, аларды мамлекет социалдык жумуштарга тартуусу керектигин кошумчалайт. 9 жаштагы балам достору менен барып жанагындай диск урдап кетишиптир да, магазинге кирип. Анын баары видеого тартылып калыптыр. 30 күн барып картошка арчып иштеп келиптир. Зато уже 9 жашынан түшүнө баштайт. Жасаган туура эмес ишимдин аркасында кандай бир жоопкерчилик сөзсүз түрдө келет депчи. Ошон үчүн ошондой кылып туруп социалдык жумуштарга тартып, кичинекей бала болсо да ата энесинин эмесине ийилип туруп, мынакей 30 күн корону шыпырсын, көчөнү шыпырсын деп ушундай нерселер жасап кое турган болсок, биз жанагы кыргыздын нукура тарбия берүүчү ыкмаларын өтөбүз да. Бишкекте жол эрежесин бузган айдоочулардын баш сабында кымбат баалуу машина мингендер турат. Алар жол эрежесин сактабай, ал турсун автоинспекторду тоготушпайт. Мындай жагымсыз жагдайларды 1-май райондук прокуратурасы милициялар менен кошо чыккан рейдте байкашкан. Май кызматкерлери менен бирге 14-15 сентябрда рейд өткөрүлгөн, Куртой деген атында. Ошол учурда биз чогуу чыгып түнү менен рейдте жүрдүк, май кызматкерлери менен. Түнү менен жүргөндө биз бир гана ошо Куртой чоң машина жыгып, кымбат баалуу машиналарды токтоттук да, атайын текшерип рейд болгондон кийин. Токтотсок бүт баарында налогу төлөнгөн эмес. Керкелери токтобойт. Айдоочу менен автоинспектордун ортосундагы жаралган көйгөйгө каладагы тар жолдор да себеп болууда. Анткени Бишкек шаарындагы жолдор совет доорунда курулуп, болгону 40 000 унаага ылайыкташтырылган. Азыр болсо унаалардын саны 417 000ге жеткен. Мындан улам аткаруу бийлиги жолдорду кеңейтип, видео көзөмөл орнотууну тездетүүсү учурдун талабы дешет адистер. Гүлзара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.